Саламатсыздарбы, урматтуу Теңир Толук көрөрмандар. Нарын телекөрсөтүүлөрүнө адаттагы эле актуалдуу маек программасы улантмакчы. Биздин студиянын бүгүнкү меймандары Нарын облусунун юстиция башкармалыгынын жетектөөчү атчысы Дөтөгүл Махабат Калыбековна жана Ат башы райондук мамлекеттик нотариалдык кеңсесинин мамлекеттик нотариусу Эрмекулов Кубанычбек Тойчубекович студияга кош келипсиздер. Бүгүнкү күндө мынакей аргандай баягы көпчүлүк мыйзамдар кайра карап бир топ иштер жүрүп атат. Анан ушундай шартта баягы биздин көпчүлүк баягы көптөгөн мыйзамдардан алышкалы атат да. Анан эми сиздердин баягы юстиция башкармалыгы болуп мына ушунда түшүндүрүү иретинде мынакей бүгүнкү ушул программабызды чыгарып анан эми биздин биринчи суроо ушу бүгүнкү күндө ушу юстиция бөлүмдөрүнүн юстиция башкармалыктары туурасында кандай иштер жүрүп атат, эмне болуп атат, ушул туурасында маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы. Нарын облусунун юстиция башкармалыгы Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин аймактык бөлүнүшү болуп эсептелинет. Биздин милдеттерибизге жана функцияларыбызга юридикалык жактарды, филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо, кайра каттоо, алардын иш аракеттерин токтотууну каттоо, нотариалдык, мамлекеттик нотариалдык кеңселерин материалдык техникалык жактан камсыздоо жана жарандарга акысыз жардам берүү боюнча борборлордун ишин алып баруу болуп эсептелинет. Юридикалык жактарды каттоо маселелерине токтоло кетсек, биздин ошо бирден бир функцияларыбыздын бири ушул каттоо, юридикалык жактарды, филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү каттоо болуп эсептелинет. Биз юстиция башкармалыгы ошо каттоону, кайра каттоону жана алардын иш аракеттерин токтотулушун каттоосун жүргүзөбүз. Мындайча айтканда жоёбуз да, юридикалык жактарды, филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү. Биз ошо 2008-жылдан бери бирдиктүү терезе принциби менен каттоо иштерин жүргүзөбүз. Анда ошо электрондук база аркылуу эле 4 мекеме бири-бири менен карым-катышта болот. Юстиция органы, мамлекеттик статистика, улуттук статистика башкармалыгы, комитеттин башкармалыктарды, соцфонд, анан кийин салык кызматы. Анан бул быйылкы жылы ошол бирдиктүү терезе принциби боюнча иштөө дагы жакшырды да. Мурда ошо каттоо жүргүзгөндө юстиция органдары юридикалык жакты каттап, анан кийин тиешелүү ошо запросту, талапты статка, соцфондко, налогко жиберип, анан 2 сааттан күтчүбүз да. Ошо бир топ убакытты алып, жарандарга да ыңгайсыздыкты жаратчу да. Быйыл болсо ошонун баары автоматташтырып, жана түндүк системасы аркылуу ошол эле замат код окупо, жана ИУЖК коду деп коебуз, стат берчү окупо коду, анан кийин салык берчү жанакы идентификациялык салык номери берилип калды да, бир 20 мүнөттүн ичинде. Жаран кайрылгандан кийин, мисалы үчүн, эгер коммерциялык уюмду ачса, түзсө, коммерциялык уюмдун каттоо мөөнөтү 3 күн болуп эсептелинет. Ошо 3 күндүн ичинде биз каттайбыз. Каттаган күнү эле каттоо номерин жана андай окупосун, анан ИННин налогдон берген жана салык номерин алып туруп, күбөлүк алып ошо жаранга бергенге мүмкүнчүлүк бар да. Ал эми коммерциялык эмес уюмдар болсо, алардын каттоо мөөнөтү кичине узагыраак, 10 күндүк мөөнөттө карайбыз. Себеби берки коммерциялык уюмдарга салыштырмалуу булардын документтери кичине көбүрөөк, уставын, жобосун тапшырат. Ошолордун баарын мыйзамга ылайык келишин карап, 10 күндүн ичинде анан каттап беребиз. Ал дагы жана андай эле биз каттап буйрук чыгарып базага киргизгенде эле дароо эле жана андай код окупосу, салык идентификациялык салык номери келет. Мамлекеттик кайра каттоо жол-жобосуна токтоло кетсек, ошол эле юридикалык жактар эгерде ошондой чечим кабыл алса, кайра каттоо жөнүндө, же болбосо жанагындай коммерциялык эмес уюмдар өзүнүн уставына, жобосуна өзгөртүүлөрдү киргизсе, мамлекеттик кайра каттоо жобосуна, жол-жобосуна өтүш керек да. Ошондой чечимди кабыл алган учурда 30 күндүн ичинде кайра каттоо жол-жобосунан өтүп, күбөлүгүн алмаштырып алыш керек. Ал эми юридикалык жактардын, филиалдардын, ошондой эле өкүлчүлүктөрдүн иш аракетин токтотууну
каттоо маселелерине кайрыла кетсек, бул алгач мисалы үчүн бир юридикалык жак жоюлам деп ошонун уюштуруучусу же болбосо башкаруунун органдары чечим кабыл алса, 2 ай мурун бизге кабардама берет. Ушул юридикалык жак жоюлуп жатат. Жанагы доолор, кредиторлор болот да, ар бир юридикалык жактардын кредиторлордун доолору 2 айлык мөөнөттө мындай даректе могу телефон боюнча кабылданат деп бизге кабардама бергенден кийин биз юстиция министрлигинин сайтына ал кабардаманы илип, 2 айдын ичинде ал юридикалык жак өзүнүн жана кредиторлору менен эсептешүүлөрүн жүргүзүп бүтөт да. Карзы жок деген справканы алып, архивге сактоого, мамлекеттик сактоого документтерин бере турган болсо, аяктан корутунду түзүп, ошол жумуштарын жасап, анан 2 ай өткөндөн кийин бизге мыйзам боюнча талап кылган документтерди алып алып келет дагы. Анын 7 күндүн ичинде ал юридикалык жакты же филиалды өкүлчүлүк жоюп беребиз. Ушул юридикалык каттоодон өтүүдө ушул сөз түтүп ушул жайгашкан жеринде каттоодон өтүшөт же министрликтен өтүп койсо болобу? Эмне тандырыш болот? Эгерде юридикалык жактын курамында иностранное участие деп коебуз, чет өлкөлүк катышуу болсо, ал Нарында жайгашабы, Ошто жайгашабы, Бишкекте жайгашабы, юстиция министрлигинен каттоодон өтүш керек. Аймактык юстиция министрлигинин аймактык башкармалыктарынан ошо аймакта жайгашкан юридикалык жактар, чет өлкөлүк катышуусу жок юридикалык жактарды өткөрөбүз да биз. Анан Кубанычбек мырза, биздин өлкө баягы бүгүнкү күндө рынок экономикасы шарттарында жашап атабыз. Демек ошого ылайык баягы жыл сайын ар бир адам, юридикалык тарап болобу, физик тарап болобу, декларация толтуруп баягы өзүнүн баягы тапкан кирешеси боюнча маалыматтарды берип туруу зарылдыгын сунам улам. Ушул жеке жактардын мүлктөрүн, анан кирештерин декларациялоо боюнча кандай тартип жүрөт, эмнелер жасалыш керек, ушул туурасында да маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жакшы болот, жакшы туруу болду. 2020 жылдын 4-декабрында мыйзам кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын мыйзамы жеке адамдардын мүлктөрүн жана кирешелерин ыктыярдуу декларация боюнча мыйзам кабыл алынган. Ал мыйзамда бардыгы көргөзүлгөн, ошол жеке адамдар ыктыярдуу түрдө өзүнүн мүлкүн жана тапкан кирешелерин декларациялоосу жөнүндө көргөзүлгөн. Ал декларацияда кайсы мөөнөттөрдө өтүш керек дагы мыйзамда көргөзүлгөн. 2020 жылдын 1 январына чейин тапкан кирешелерин жана мүлктөрүн ошол декларацияга толтуруп анан көргөзүш керек да, декларацияга көргөзүш керек. Ал ан үчүн ошол мыйзамда көргөзүлгөн ыйгарымдуу укуктуу кызмат адамына кайрылыш керек. Ыйгарымдуу укуктуу кызмат адамы болуп, бул ошол Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдындагы мамлекеттик нотариустарга кайрылыш керек жеке адамдар. Кайрылыш үчүн ал жеке адамдар өзлөрүнүн паспортторун 2004 жылдагы типтүү 2004 жылдагы паспорту, ошондой эле 2017 жылдагы паспорту жана жалпы жарандык паспорту менен кайрылыш керек. Же болбосо өзү кандайдыр бир убактысыз болуп келе албаган учурда адам жаран ага ишенимдүү өкүлү келип катышса болот. Ишенимдүү өкүлү ошол ишеним каттын негизинде атайын нотариустардан көйлөндүргөн тартипте келип катышып ошол декларацияны толтурат. Ал декларацияны толтураардан мурун декларациялоо милдеттери бар. Ал милдеттери төлөмдөр төлөш керек. Ошол декларация мындай формада түзүлгөн. Ушул форманы мамлекеттик нотариустарда сакталган. Так отчеттуулук бул ар бир декларациянын номеру менен кетет. Декларациянын баасы 9 сом 60 тыйынды түзөт. Ошондой эле мамлекеттик нотариус колунун аныктыгын ырастаганы үчүн мамлекеттик алым алат, ал 50 сом турат. Ал эми ошол дагы суроо болушу мүмкүн. Ошол декларация мыйзам ошол жеке адамдардын мүлкүн жана кирешелерин ыктыярдуу декларация мыйзамынын максаты эмне деген суроо болушу мүмкүн. Ал максаты ошол жеке адамдардын мүлкүн жана кирешелерин легалдуу экономикалык жүгүртүүгө тартуу.
Ошондой эле ал буга чейин булар көмүскөдө сактап жүргөндөр бар. Кээ бирөө өзүнүн мүлкүн, кирешелерин көргөзбөй жүргөн. Ошол мүлктөрүн ачыкка жарыялап, менин мынча мүлкүм бар, мынча кирешем бар деп ошол декларацияны толтурат. Анан ушул өзүң ат башы районунда мамлекеттик нотариус экенсиң да. Ушул ат башы районунда атайын кайрылып декларация толтургандар барбы? Эмне айтасың ушул барда? Бул убакытка чейин эч бир жаран кайрыла элек, бирок министрлик, Юстиция министрлиги тарабынан жана жерлердеги аймактык бөлүмдөрүнөн жакшы эле элге түшүндүрүү иштери жүрүп жатат, бирок бүгүнкү чейин эч бир жаран кайрылбай атат. Анан биздин келгенибиз да ушул, элдер келип өзүнүн жанагы көмүскөдө жаткан мүлкүн жана кирешелерин келип декларация көргөзүп ачыкка чыгарууда. Бул теманы биз бир аздан кийин улайбыз, бирок ага чейин мынакей ушул сөзүн ачыкташ керек, Махабат айым. Бизде жарандардын көпчүлүгү баягы юстициялык билимдери кыйла төмөн, ушундан уламаларга бир консультацияларды берүү, жардамдарды берүү зарылчыл жаралат да. Бул багытта сиздердин баягы башкармалыкта эмне иштер болуп атат, кандай жардам берип атасыздар? Биз ошо Юстиция министрлиги аны менен кошо ушул аймактык башкармалыктары жарандарга укуктуу жардам берүү максатында ушу жылына 2 жолдан декада өткөрүп турабыз. Ал мындай калк көп чогулган жерлерге ошо адистер барып, адвокаттар, нотариустар, юстиция башкармаларынын адистери барып, ушу консультацияларды берип, бир багыт берет да, өздөрүнүн укуктук маселелери боюнча кандай суроо менен кайрылса ошого карата жообун берип, консультациясын берип, анан кайка кайрылыш керек экенин, кандай документтер керек экенин багыт берет. Андан сырткары бизде ошо Нарын шаарында, Ат башы районунда, Кочкор районунда акысыз консультация берүү борборлор иштейт. Булар атайын борбор болуп презентоваться этип ачылган. Бир ачылгандарына 5 жылдан, 3 жылдан, 1 жылдан болуп калды да. Ошол борборлордон адвокаттар отурушат. Адвокаттар кайрылган жарандарга ошо баардык маселелер боюнча бекер консультация берип, керектүү учурда алардын сотко кайрылганга бекер арызын дагы жазганга жардам беришет да. Бул борборго жеке адвокаттар гана эмес, нотариустар да кирет. Нотариустар дагы өзүнүн алып барып аткан иштери боюнча маселелер пайда болуп калса, ошолор боюнча консультациялык жардам берет. Андан сырткары юстиция башкармалыгындагы адистери консультация берип келебиз. Мындан сырткары ушу жарандарга укуктук сабатсыздыктын жоюу максатында, аларга жакындан жардам берүү максатында быйыл бизде июнь айынан июль айына чейин жана тилектештик автобусу жүрдү. Бул тилектештик автобус атайын ошо Юстиция министрлиги тарабынан алынган микроавтобус, тилектештик автобусу деп жазуулары менен, ичинде атайын тиешелүү каражаттар менен жазалган техникалык каражатта. Бул автобуска биз ушул 2021 жылы башка да мамлекеттик органдардан адистерди кошо алып, алыскы жайгашкан айылдарга барып келдик. Акталаанын Кош дөбөсүнө, Жумгалдын Миң Кушуна, ал жактардан жарандар райондук борборлорго же болбосо бизге облустка келип кайрылганга мүмкүнчүлүгү жок да. Ошон үчүн ушул акция жайында айылдарды кыдыруу менен жүрүп, мында кадастрдын өкүлдөрү, жанагы мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрү ЗАГСтан, УНАдан, салыктан барышты, социалдык фонддон, анан социалдык өнүктүрүү башкармалыктардан адистер барып, адвокаттар, нотариустар болуп барып, ошо муктаж, укуктук жардамга муктаж жарандарга барып жеринде жардам берип келдик да. Анан бул турмушта кээ бир учурларда ушул капыстан бир жардам керек болуп калат. Ошол маалда сиздердин башкармалыкка же бөлүмдөрүңүзгө кирсеңиздер, ошондон да баягы кеңеш түрүндө жардам бере бересиздер. Ал сөзсүз түрдө жана борборлор атайын ошон үчүн иштейт да. Кимге жардам керек болсо, ошого өзүнүн алып барып аткан ишинин тегеретесинде жардам беребиз. Кубанычбек мырза, мына азыр ушул жарандардын декларациясы боюнча кеп болуп калды. Ушул декларация толтуруу, мүлктөрүн кирешелерин декларация.
ошол инсанга ошол жараңа кандай бир артыкчылыктарды берип атат? Эмнесин артыкчылык деп ойлойсуң? Декларацияны толтурган адамга декларант деп коет. Ошол декларантка ушул мыйзамда кепилдиктер каралган. Буга чейин ушул ал көмүскөдө сактап жүргөн мүлктөрүн, кирешелерин жанагы декларацияга толтургандан кийин ал мамлекет тарабынан кепилдиктер берилет. Ал тиешелүү бюджетке төлөнүүчү тиешелүү милдеттүү төлөмдөрдөн бошотулат. Ошондой эле жанагы укук коргоо органдарынан буга чейин эмнеге жашап жүрөсүң деген суроо бул кишиге берилбейт ушул декларацияны толтургандан кийин. Ошондой кепилдиктер каралган. Ошол учурда мына биз билебиз, ушул жыл аягында салык декларация толтурушат да. Экөөдө айырма барбы мында? Сиздердин декларация менен салык декларациясынын ортосунда. Айырма бар. Биз ар бир жаран ушул жеке жана юридикалык жактар жыл аягынан анан кийинки жылдын 1-мартына чейин, анан 1-апрелге чейин единая налоговая декларация деп коет, бирдиктүү салык декларациясын толтуруп түшөт. Ал жерлерге баягы жашырып көргөзбөй койгон учурлар көп эле болуп атат. Бул мыйзамдын кабыл алган максаты ошол көмүскөдө жаткан мүлкүңдү, кирешеңди ушул ачыкка чыгарып декларацияга толтуруп ачыкка чыгар деп ушул мыйзам ыктыярдуу түрдө мажбурлабайт. Ар бир жаран келип ушул кайрылып декларацияга толтурса болот. Анан дагы айта кетчү нерсе, буякта деген декларация босого деп коет. Бул жалпы мүлкүнүн, кирешелеринин жыйынды наркынын суммасы 70 миллиондон ашса, ушул милдеттүү жанагы декларациялык милдеттемелер деп коет. Ошол жакта төлөөгө ошонун 70%-ын 1%-ын төлөөгө милдеттүү болуп калат да. Анан каалоосу боюнча 5%, 10% деп дагы кете берет. Махабат айым, мынакей кайра каттоо да, юридикалык кайра каттоо. Кайсы учурда кайра каттоо зарылдык жаралат, анан аларды кайра каттоонун тартиби кандайча ишке ашырылат? Бул юридикалык жактардын филиалдарын өкүлчүлүктөрүнүн кайра каттоосуна токтоло кетсек, ушул көбүнчө эле юридикалык жактар түзүлгөндөн кийин, бизден каттоодон өткөндөн кийин жетекчиси же дареги өзгөргөндүгүнө байланыштуу кайра каттоодон өтүш керек деген түшүнүк болот да. Бирок мыйзам боюнча ал жетекчиси же болбосо жайгашкан жери өзгөргөндө мамлекеттик кайра каттоодон өтүү талап кылынбайт. Мамлекеттик кайра каттоодон өтүү жана жогоруда айтып кеткендей, ал юридикалык жактын фирмалык аталышы өзгөргөн учурда, устав жоболоруна өзгөртүүлөр киргизилген учурда, же болбосо ошол юридикалык жак өзү ошондой чечим кабыл алынган учурда гана кайра каттоодон өткөрүлөт да. Жанакы жетекчисинин паспорттук маалыматтары, жанакы жоопкерчилиги чектелген коомдордун катышуучуларынын паспорттук маалыматтары өзгөргөндө, же болбосо юридикалык жактын жайгашкан жери ушу область ичинде өзгөргөн учурда бизге 30 күнүн ичинде ошондой чечим кабыл алынгандан кийин 30 күнүн ичинде кабардама берип коюш керек да. Биз ошо кабардаманы алгандан кийин жанакы бирдиктүү мамлекеттик реестр деп коебуз, жана базага ошол маалыматты киргизип стат, налог, соцфондторго билдирүүлөрдү жөнөтөбүз. Анан кийин алар өзгөргөн дарек боюнча өзгөргөн жетекчиден отчет алып, ошол иш аракеттерди өткөрөт да. Анан да бир айта кетчү нерсе, административдик кодекс 295 прим 1 беренесине ылайык, эгерде юридикалык жактар же филиал өкүлчүлүктөр жанагындай жетекчиси жайгашкан жери өзгөргөн учурда 30 күн ичинде бизге маалымат кабардама бербесе, анда жанагындай айыппулга тартылат да, чарасы колдонулат. Анан ошон үчүн биз айтат элек, ушу юридикалык жактардын жетекчилери ушуларды эсиңиздерге алып алып, эгер өзгөргөн учурлар болсо бизге кабардама берип, жана 30 күндөн ашырбай ошол мыйзамдын талабын аткарып коюңуздар дейт элек да. Айыппул деп калдык Кубанычбек мырза, мынакей ушул жанагы декларацияны толтурбай койсо, ушуга бир кандайдыр бир чаралар каралганбы? Толтурбай койсо мындай болот, тигиндей болот. Жок, эч кандай чара каралган эмес. Буякта ыктыярдуу гана декларацияны толтурууга мыйзамда көргөзүлгөн. Буга эч кандай чара колдонулбайт. Бирок бул жеке адамдардын мүлкүн жана кирешелерин ыктыярдуу декларация жөнүндө мыйзамда көргөзүлүп турат. Ошол эки мөөнөттөрү көргөзүлгөн, кайсы мөөнөттө ушул декларацияны толтуруш керек.
2021 жылдын 1 январынан тартып 2021 жылдын 31 декабрын кошуу менен ошол мөөнөттө жанагындай мамлекеттик нотариустарга келип кайрылып өзүнүн мүлкүн жана кирешелерин декларациядан өткөрүүгө болот. Анан мамлекеттик нотариустар бардык бүгүнкү күндө мамлекеттик нотариус бар, жеке менчик нотариустар жок. Ушул көпчүлүк баягы мындай иш боюнча кирип чыгып иштерин өткөрүп кетпесе, көбүндө мындай нотариус эмне экени деген жөнүндө түшүнүү азыраак да. Ушу кененирээк түшүндүрө берсеңиздер, ушу нотариус эмне шарт иштеп атасыздар? Силерди көрсөткөн кызматтар үчүн акылар кандай? Ушу туурасында маалымат берсеңиз. Себеби элдин көпчүлүгү нотариуска каалай бир башпак калышат да. Жакшы болот. Мамлекеттик нотариустар менен жеке нотариустар бул Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдында баш ийет. Ошол министрликке анан Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин областтардагы башкармалыктарына баш ийет. Мамлекеттик нотариустар бул Кыргыз Республикасынын нотариат жөнүндө мыйзамынын жана ошондой эле жобоо бар. Нотариалдык иш аракеттерди жүргүзүү жөнүндө жобоо бар. Ошол мыйзамдарга, нормативдик актыларга баш ийип, ошол иштерди аткарат. Нотариат жөнүндө мыйзамдын 28-беренесинде көргөзүлгөн нотариустар кайсы нотариалдык иш аракеттерди жүргүзөөрү. Ошондой эле жеке нотариустар менен мамлекеттик нотариустардын айырмачылыгы экөө жанагы нотариалдык бир 5 нотариалдык иш аракетти гана жүргүзө албайт жеке нотариустар. Ал эми мамлекеттик нотариустар баардык нотариалдык иш аракеттерди жүргүзөт. Анан элде дагы кеп бар, ошо жеке нотариустарга барсак эле алардын жазап берген документтери, иш кагаздары башка жака турганда жарабайт деп. Экөө бирдей эле юридикалык күчкө ээ, аларга дагы барып кайрылып ошол иш аракеттерди жүргүзсө болот. Эми айта кетчү нерсе, бул мамлекеттик нотариалдык кеңсенин мамлекеттик нотариустары өзү эле айтып тургандай, бул бюджеттен, мамлекеттик бюджеттен акы алып иштеген кызматкер болуп эсептелет. Ал эми жеке нотариус бул өзү гана лицензия алат. Ошол лицензиянын негизинде ошол нотариалдык иш аракеттерди жүргүзөт. Ал эч ким акы төлөбөйт. Ошол кызмат көрсөткөндөн акы алып, ошол өзүнүн акысын алат да. Анан биз билгенден силердин жумуштагы бир түйшүктүү жумуштарды бир баягы мурасты камсыздоо, мурас калтырыштарды баягы тиешелүү документтер толтуруу да. Ушу мурас калтыруу бизде биздин өлкөдө эми Кудайга шүгүр болуп калды болуш керек менимче. Буга чейин албетте мындай жагдайлар азыраак эле, бирок кийинки кездери байкап атабыз, көбөйүп атат. Ушу мурас калтырууну тартуу туурасында айтсаңыз. Мурас өзү бул адам кайтыш болгондон кийин ошол адамдын мүлкү болсо, ошол мүлктөрүн кийинки мураскерлерине өткөрүү жол жобосу айтылат мурас деп. Мамлекеттик нотариустар ошол мурас иштерин алып барат. Жеке нотариустар ал иштерди алып бара албайт. Мурас иши бул мамлекеттик нотариустарда оорураак процесс кичине. Ар тараптуу караса болот. Бул мамлекеттик нотариустарда мурас иштерин алып барууда бул жарандарга айтат элек, ошол мурастын кезектүүлүктөрү бар. Келгенде тиешелүү документтерди алып келиш керек. Ошол мурас калтыруучу менен туугандык жагын аныктоо үчүн ошондой эле мүлктүн документтери керек. Анан бул ошол мурас калтыруучу өтүп кеткенден кийинки талап кылчу документтер да туурабы? Мурас калтыруучу өтүп кеткенден кийин мураскорлору келет. Биз ошол мурас калтыруучунун балдарыбыз же жубайыбыз деп, анан келишкенден кийин биз тиешелүү документтерди алып келиңиз, жанагыларын такташ керек, туугандык жагын аныкташ керек, мүлктүн документтерин талап кылабыз. Келгенден кийин анан мурас иштерин биз мураскерлерге өткөрүп беребиз да. Ошондо мураскорлор кимдер эсептелинет? Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 1142 беренесинен баштап 1145 беренесине чейин мураскерлердин кезектүүлүгү көргөзүлгөн. Биринчи кезектүүлүк, экинчи кезектүүлүк деп кете берет. Биринчи кезектүүлүктөргө ошол мурас калтыруучунун
жубайы, ата энеси, балдары, анын ичинде асырап алынгандар жана ошол эненин курсагында калган бала ошол мураскорлор болуп эсептелет. Баардык тең документтер такталыш керек. Баардыгы тең ошол документтерди такталыш керек. Туугандык жагын аныктоо жанагы метрикалары, туулгандык тууралуу күбөлүктөрү, аял күйөө болсо нике тууралуу күбөлүктөрү ошолор менен тастыкталып, анан биз мураскорлорду өткөрүп беребиз. Эгер биринчи кезектеги мураскорлор жок болгон учурда экинчи кезектүүлүгү деп кете берет. Экинчи кезектүүлүгүндө ошол мурас калтыруучунун ата энеси бир жана ата энеси башка бир туугандары кирет. Анан үчүнчү деп кете берет да ошол. Ошол учурда көзү тирүүсүндө мурас калтыргандер барбы? Аларды каттагандай тартты жүрөт. Көзү тирүүсүндө мурас калтырбайт, көзү тирүүсүндө керээс калтырат. Мага тиешелүү мүлктү баланча балама же болбосо кошунама же дагы башка бирөөлөргө керээс калтырып кетет. Ошол керээсти жана мамлекеттик нотариустарга келип керээс калтырып, анан кеткенден кийин, эгер баягы керээс калтырган киши өлүп калганда, керээс мамлекеттик нотариуста сакталат. Анан өлүп калгандан кийин мураскорлор келгенде керээсти карап, керээсти башка бирөөгө таштаптыр же буга таштаптыр, ошол келсин деп анан чакырып биз мүлктү ошол кишиге өткөрүп беребиз. Махабат Калбековна, мына сөзүңүз башыңызда бир бүгүнкү күндө өлкөдө жүрүп жаткан бир теманы козгодуңуз, сан ариптештирүү боюнча. Мына ушул сан ариптештирүүнүн сиздердин тармакта бир жолу артыштар болот керек. Дагы кандай иштер жүрөт, ушул туурасында маалымат берсеңиз. Ушу сан ариптештирүү боюнча бизде алгылыктуу жумуштар жасалып атат. Жанакы эле юридикалык жактарды, филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү каттоо боюнча бизде онлайн каттоо деген бар да. Онлайн каттоодо бизге келип жанакы пакет документтердин пакетин тапшырбай туруп эле бүт баарын интернет аркылуу берип, анан эгер мыйзам талаптарына ылайык тизмек болсо документтерин каттоодон өткөрөбүз да. Бирок бүгүнкү күндө бизде ошо Нарын облусунда онлайн каттоо жүргүзүлө элек. Мунун себеби буга чейин жанакы смарт карта, считывающий устройство колдонуш керек болчу да, каттоодон өткөрөм деген жаранчы. Анысы жок, ошол себептүү кайрылбай келген. Бирок азыр электронный облачный подпись деген бар. Жанакы Грейске барып, мамлекеттик каттоо кызматына барып эле, ошо электрондук кол тамгасын алып туруп эле, ошо менен кирип онлайн каттоого кайрылса болот, онлайн каттоодон жүргүзүп беребиз да. Кадимкидей эле документтерин карап туруп эле каттоодон өткөндүгү жөнүндө күбөлүк берилет. Демек, мурдагыдай убакетчилик азайат экен. Азайып бартат. Азыркы учурда ошо коммерциялык уюмдарды онлайн каттоо жүргүзүлүп атат. Биздин юстиция министрлигинде, Чүй Бишкек юстиция башкармалыктарында. Эми экинчи этабында болсо жана коммерциялык эмес уюмдардын онлайн каттоосу жүргүзүлөт да. Ага жанакы устав талап кылынат, башка да документтер талап кылынат деп атпайсызбы? Ошолордун баары интернет аркылуу сканерлеп бизге берип, анан биз карап туруп, туура болсо каттоодон өткөрүп беребиз. Дагы бир сан ариптештирүүнүн боюнча аткарылып аткан иштердин бири бул электрондук нотариус. Электрондук нотариус. Ошо мамлекеттик нотариустар, жеке нотариустар электрондук нотариат деген системанын колдонуусу менен ошо жарандарга нотариалдык кызматтарды көрсөтүп келет да. Биздин окуучулар колдонуп атабызбы? Бизде сөзсүз түрдө ал боюнча Кубанычбек өзү айтып кетсе, электрондук нотариат колдонуп, ошол аркылуу эле кызмат көрсөтүлүп атат да. Колдонуп кызмат көрсөтүп атасыздар да? Электрондук кызматты көрсөтүп атабыз. Электрондук нотариат деп коет. Ал жерде жарандар келет. Жарандар келген учурда биз паспортун алабыз. Паспорттун сериясын, номерун киргизип, анан иненен киргизгенде ал кишинин толук маалыматын чыгарып берет. Ошол киши чын эле чындыгында бойдокпу, же никеси барбы, мүлктөрү тууралуу, паспорту жарактуу, жараксызбы, ошонун баарын бүт көргөзүп берет. Иштеп атабыз азыркы учурда жакшы. Демек, мындай жагда силер үчүн да ыңгайлуу, сиздерге кайрылгандар үчүн да ыңгайлуу экен да. Ыңгайлуу, абдан эле ыңгайлуу бул неме электрондук системаларды колдонгон. Анткени жанакы биз ошо каттоо жол жобасын өткөрүп аткан, же болбосо нотариалдык иш аракеттерди өткөзүп атканда
тигиндей справка, мындай справка дейбиз да, ошол маалыматтын баары жанагындай базалардан чыгып калат да. Анткени башка да мекемелер менен бириктирилген маалымат бар да. Ошон үчүн ыңгайлуу. Тилекке каршы эми бизге болгон убакытта өзүнүн соңуна келип жетти. Анан биздин ушул актуалдуу маектин бир жакшы салты бар. Келген меймандарга сөз акырында эркин микрофон сунабыз. Мындай мүмкүнчүлүк сиздерде да бар. Эл журтка эмне айта аласыңыздар? Биз Нарын облусунун жарандарына кайрылат элек, ушу нотариалдык кызмат алуу үчүн же болбосо адвокаттарга кайрылуу үчүн биз аркылуу, ошо бизде иштеп аткан борборлор аркылуу кайрылып, ар кандай укуктук маселелерин чечип алууга чакырабыз. Биз ошол укуктук маселелерди консультация берүү менен жардам берип, багыттап, тиешелүү органдарга жиберип, же болбосо тиешелүү органдарга жибергенден кийин аларга көмөк көрсөтүүсүн сурап, ошо жарандарга укуктук жактан жардам бергенге даярбыз да. Кошик мырза. Ушурдан пайдаланып, облустун тургундарын чакыра кетебиз. Жанагы мыйзамда көргөзүлгөн жеке адамдардын мүлкүн жана кирешелерин ыктыярдуу декларациясы жөнүндө мыйзамда көргөзүлгөн мүлктөрүңүздөрдү, кирешелериңиздерди мамлекеттик нотариустарга келип, ошону ачык айкынга чыгарып, кетиңиздерди суранабыз ошол. Урматтуу телеөрмандар, ушундай бүгүнкү актуалдуу маек программасы өзүнүн соңуна чыкмакчы. Кайрадан эсиңизге сала кетсек, биздин бүгүнкү студиябыздын меймандары Нарын облусунун юстиция башкармалыгынын жетектөөчү адиси Дөөткулова Махабат Карылбековна жана Атбаш райондук мамлекеттик нотариалдык кеңсесинин мамлекеттик нотариусу Эрмекулов Канычбек Тошбекович болушту. Мен биздин меймандарга ушу атайын убакыт бөлүп келип маек куруп терең ыраазычылык билдирем. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Рахмат. Ушуну менен биздин бүгүнкү актуалдуу маек программасы аяктайт. Кайрадан көгүлдүр экран аркылуу амандыкта көрүшөлү. Саламатта калыңыздар.